Бүгін 11 январ кече бүгүр болуп өттү. Садырды жеңди деп бүгүн эки журналист келиптир, эмне дейсиз деп. Садыр жеңген жок. Сооронбай бир кезде жеңген. Оңган. Соге досум, бактылуу бол деп Атамбаев бата берген. Акана жеңсе 6 жыл отурбайт беле. Жеңсе, жеңиштин ар жагында анда оңдоп кетпейт беле. Бул жеңиш эмес да, мына Сооронбай 3 жыл мурун жеңгенде. Ошол сыяктуу деле азыр Садыр жеңген жок. Садыр кыргызга кырсык, кыйынчылык, ажал, азап гана алып келет. Муну айтты койду дебегиле. Бүгүн ошо жардамчыларым айтты, түндө Жалал Абадта жер титирептир. Көлдө бирөөлөр кырсыктаптыр, ал бул деп. Мен ошон үчүн айткам да, чындыкты колдобосоңор, ар бир кадамда Ататек Арбайлар постто турат, кырсыктатып коет. Мен атаңардын, ааламдык Ататек Арбайлардын эле айтып атам силерге деп. Эмнеге Садыр кырсыктатат дегенде, аалам мындай деп атат. Биздин генибиз өсүп жетилгенде 21-кылымда. Гени жетилген бала деле ата эне болот, анан аталай болбойсуң, менедей болбойсуң, мен балжаңдап кайрада үйрөнө, свидание барасың, эне болсоң, баланы 5ке буып кой. Мисалга да, кызтаңдай болот. Ошол сыяктуу адамдын гени жетилгенде азыр инямдан чыгып адам бол, арбай бол. Арбай деген эми улуулук сыпатка. Теңирчилик деген сөз ушу теңир сыпаты болгон кыргыздачы. Теңирдей тең болгон кыргыз, калыс болгон. Ушу сыпатка жетпесе, адамзатты аалам кырсыктатып атат. Малынан, пулунан, байлыгынан, бийлигинен, бала чакасынан, өлүмдөн жана башкадан. Ошондуктан сиздерге кырсык гана алып келет. Анткени бул доордун талабын билбейт, үстүрө албайт, үйдөлөтө албайт. Ошон үчүн бул жеңиш деп эле койсоңор болот.